Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 32 сабак байланыш деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи зарылдык, экинчи телефон, телеграф, үчүнчү пейджер, факс, төртүнчү электрондук почта, бешинчи уюлдук байланыш. Биринчи зарылдык. Маалыматты бир жерден башка жерге жеткирүүгө адамзат илгертеден эле муктаж болгон. Алгач бул үчүн чабармандар пайдаланылган. 15-кылымда Англиянын деңизчилери бөтөлкөгө салган каттарды иштеткен. Экинчи телефон, телеграф. 1855 жылы Юз тамга басуучу телеграфты, анан Маркони зымсыз телеграфты ойлоп тапкан. Телеграф маалыматты жазма түрдө узатат. Ал эми 1876 жылы Белл телефон ойлоп таап, аны компания негиздеген. Эң көп телефон аппараты Швецияда болгон. Үчүнчү пейджер, факс. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар. Пейджердин ээси үнү менен айткандарды адресаттын аппараты жазма түрдө кабыл алат. Аны ээси качан сураса, аны экранда көрсөтөт. Ал эми факс алыскы аралыкка зымсыз эле фототексттерди так өзүндөй узатат. Мисалы, гезиттер, документтер. Пейджер Кыргыз Республикасында 1997 жылы пайдаланылган. Сабагыбыздын 4-чү планына келдик. Электрондук почта. Компьютер аркылуу кабар жөнөтүүнүн да кабыл алгандын да электрон адреси болуусу керек. Бул спутник аркылуу барат. Учурда кат же баарлашуу электрон почта менен болуп жатат. Эгер булалуу оптикалык байланыш жолго коюлса, Европа менен Жибек жолундагы мамлекеттердин ортосундагы байланыш арзандайт. 5. Уюлдук байланыш. Чөнтөккө баткыдай аппарат менен жер шарынын каалаган бурчундагы адресат менен сүйлөшө аласыңар. 160 кыска кабарды жөнөтсө же кабыл алса болот. Сүрөт тартат, үн жаздырат, интернетке чыга алат. Адамдар Skype программасында сүйлөшүп жатып, адамдын өңү түсүн, кыймылын көрө аласыңар. Байланышты оператор башкарат, жөнгө салат, жооп берет. Чөнтөк телефон жеке секретарь да боло алат. Ал силер каалабаган адамдын чакырыгынан коргойт, калгандарга жооп берет. Урматтуу угармандар, жогоруда темабызда кездешкен айрым терминдер менен тааныштыра кетейин. Skype деген бул 2003 жылы иштелип чыккан программа. Аны менен бирөөгө кат жазса, файл алмаштырса, ал адамдын жүзүн көрсө, үнүн угуп сүйлөшсө да болот. Ал эми электрондук адрес деген бул компьютердеги жеке дареги. Анда эмесе, урматтуу угармандар, бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Ой өрүшү Кругозор китебинен 65-66 беттерден ушул теманы өз алдынча дагы окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат, саламатта калыңыздар.